Ош шаарындагы Баба Райымов көчөсүндө орун алган 20дан ашуун коммерциялык жайларды бузуу иштери башталды. Анда эмерек базары жеңил конструкциядагы коммерциялык объектилердин катарына киргендиктен демонтаж иштери ыкчам жүргүзүлүүдө. Мындагы соодагерлер толугу менен жаңы борбордук базардан соода орундарын алышкан. Ошондой эле шаар бийлиги мыйзамдын алкагында компенсация төлөп берүү маселесин да карап жатат. Баба Райым көчөсүндө мебель базар жайгашкан, жайма базар. Бул жерде азыр сунуш иштери жүрүп жатат. Мэрия тарабынан көзөмөл болуп, айрыкча бул жерде легкий конструкция болгон үчүн өз элери тарабынан бузулуп алынып атат. Биз бир нече жолу эскертүүлөрдү берип, базар ээлерине түшүндүрмө берип, негизи эле жер боюнча компенсация тарабынан, чоңдор тарабынан неме болуп жатат. Келишимдер болуп, сүйлөшүүлөр болгон. Если техникалык жактан жардам керек болсо, биз тарапта сөзсүз техникалык жактан жардамдар берилет. Имараттар мүлк ээлери тарабынан бузулууда. Бул багытта шаар бийлиги соодагерлер менен дээрлик 2 айдан бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Соодагерлер жолду кеңейтүү долбоорунун алкагында жер тилкелерин өз ыктыяры менен бошотуп берип жатканын билдиришти. Учурда алар акыркы товарларын сатып бүтүп, жайларын толук бошотуу иштерин жүргүзүп жатышат. Бизде азыр мамлекетке керек болгон үчүн ушул жерлерди бүзүп берип атабыз. Мамлекет пайдасы үчүн. Бизде азыр эми нарсаларыбыз бар. Шуларды сатып түгөтүп койсок, койгонго местебиз жок. Эми аракет кылып, бошотуп беришке аракет кылып атабыз. Колдон келишинче 2-3 местебиз бар. Шуларды бошотуп берсек болду. Анан бузабыз берди. Аталган көчөнү кеңейтүү иштери 1 ай аралыгында башталат. Долбоордун алкагында Масалиев көчөсүнөн жана Акбура дарыясынын үстүнөн өтүүчү 2 жаңы көпүрө курулат. Жол 4 тилкелүү болуп кеңейтилип, 2 тарабына жөө адамдар үчүн тротуар салынат. Долбоор Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып, аны ишке ашырууга байланыштуу мыйзамга өлкө башчысы кол койгон. Коммуникация иштерин карап атабыз азыркы учурда. Проекттин ушул коммуникация иштери каралып атат. Буга чейин биз проектти өзгөрттүк. Жолдун центрин жылдырттык, себеби снос көбөйүп кеткенине байланыштуу биз сносту азайтуу максатында жолдун осун жылдырдык. Учурда проект жумуштары толугу менен коммуникациялар киргизилип каралып бүткөндөн кийин, экспертизадан өткөндөн кийин жумуш башталат. Бул 1 ай аралык убакытта толугу менен жумушту баштайбыз. Буга чейин шаардагы жол инфраструктурасын жакшыртуу максатында Ош көчөсүн кеңейтүү иштери башталган. Долбоордун алкагында турак жайлар жашоочулардын макулдугу менен бузулууда. Учурда жолдун күн чыгыш тарабындагы үйлөрдүн бир бөлүгү толугу менен бузулуп бүттү. Ош көчөсү Ош эл аралык аэропортуна алып баруучу негизги унаа каттамдарынын бири болуп саналат. Толбай Бурканбеков, Тейт Тилебалдиев, Ош ТВ жаңылыктары.